Бизге кандай башкаруу керек? Президенттик болобу же парламенттик болобу аракет менен баарын жасаса болот. Эскиче ойлогон саясатчылар четке биртке калганда Кудай буйрса өнүгүп кетебиз. Кыргызстандын тарыхында жогорку кеңешке кийлигишпеген президент болду беле? Жок да. Баары тең киришип атпайбы? Бакиев кийлигишкен жок. Баары тең киришкен. Баары тең киришип атпайбы? Саясатчылар жеп койгон тышкы карызды жөнөкөй эл эмнеге төлөш керек? Бийликке келген адамдар өзгөрүлүп калат экен деп бат эле. Биз тажадык ошол төңкөрүштөрдөн. Жеке меники секреттүү түрдө болуп калган да. Мени камагандар өзүлөрү отуруп калды. Ушул 30 жылда отурган саясатчылар жаштардан коркот экен да. Ошон үчүн бизде чиновниктер көбү жип айдайт. Бизге инвесторлор да келбейт, мыйзамыбыз туура эмес болсо. Мошенник инвесторлор келет да. Мага бийликтин кереги жок. Мен парламентте көрдүм го. Максат мырза, саламатсызбы? Келе жаткан жаңы жылыңыз менен куттуктайм. Майрам алдындагы маанайыңыз кандай? Кудайга шүгүр, жакшы баары. Жакшы. Сиз абактан чыкканыңызга жаңылбасам 1,5 жылдан ашуун убакыт болуп кетти окшойт. Анан саясатта жүргөн, баягы коомдук иштерге аралашып жүргөн кишилер жөн отура албаса керек. Эмне менен алектенип атасыз? Азыр мына жаңы чыгып ошо болуп аткан кырдаалга карап тынч отура алган жокпуз. Чындыгында Кыргызстанда аябай көп кыйынчылыктар башталып атат. Бул эми нормалдуу процесс деп ойлойм. Эми ошентип барып, иргелип барып, жакшы жагына оңолобуз деген оюбуз бар. Анализ кылып көрдүк. 30 жылдын ичинде эмнеге биз жетиштик? Чындыгында айтсак, 30 жылдын ичинде көп кыйынчылыктар болуптур. Ошол кыйынчылыктар анализдеп көрдүк. Кайерден, кандай ката кетти, кантип оңдосок болот деп азыр демилгелүү топ түзүлүп, биз ушул эң башкы мыйзамыбызда көп кыйынчылыктар болуптур. Ошол демилгелүү тобубуз 93 жылкы 5 майда кабыл алынган мыйзамды кайра калыбына келтирсек деген оюбуз бар. Ошол жаш балдар азыр мына демилгелүү топ түзүп, мыйзамды жазып, Минюска бердик. Азыр ошол 30 күндүн ичинде күтүп атабыз. Минюстун жообун алсак, Кудай буйрса, чыныгы элдин демилгеси 30 жылдын ичинде болбоптур. Ошол 30 жылдын ичинде башкы мыйзамыбыз 9 жолу алмашыптыр. Бүт эле саясатчылар өзүнүн кызыкчылыгын көздөп, башкы мыйзамыбызды өзгөртө бериптир да. Сиз айтмакчы, ушул демилгелүү топ негизинен 1993 жылдагы баш мыйзамыбызга кайтып барышыбыз керек деген ойду айтып жатасыздар, туурабы? Анан буга эмне, кандай негиздемеңиздер бар? Чындыгында эң мыйзамдуу азыркы маалда ушул 93 жылы кабыл алынган мыйзам экен да. Жакшыбы, жаманбы, бул мыйзамдуу болуп атат. Калган өзгөрүлгөн мыйзамдын баары тең мыйзамды бузуу жолу менен өзгөрүлүп келептир да. Биринчисине эң 94 жылдыкын биз карап көрдүк, анализдеп көрдүк. 94 жылы биздин президентибиз, биринчи президентибиз, мен английский королева болуп калдым, мага көбүрөөк укук бергиле деп, легендарлуу парламент макул болбосо ошону таратып, өзүнүн указы менен мыйзамды бузуу жолу менен мыйзамды өзгөртүп атат. Бул мына эң биринчи кетирген катабыз ошол болуптур. Андан кийин ошол катаны кетиргенден кийин курултайды чакырып, курултай менен бекиткенге аракет кылыптыр. Кийинки келген бийлик дагы курултай менен бекитем деп, ал да бекитиле албаган. Андан кийин мына 10-жылы 14 киши келип алып, өзүнүн мыйзамын элге мындай шантаж жолу менен коюп берип койду да. Тынчтыкты каалайсыңарбы? Кааласаңар анда добуш бергиле деп референдум өткөргөнсүп койду. 93 жылкы кабыл алынган конституция мындай бардык жагынан алганда идеалдуу деп ойлойсузбу? Бүгүнкү биздин шартка жооп береби? Арадан канча 20 жылдан ашуун убакыт өтпөдүбү? Туура баары айтып атат, эми 93 жыл биз кайра эскиге кайтабызбы деген суроо болуп атат да. Эми байкап көрсөңүздөр, бул эми технология эмес да.
Бул мобильный телефон эмес. Жаңы технология өзгөрүп аткандай. Бул башка мыйзам. Буну туура түшүнүш керек да. Мына башка мамлекеттерди байкап көрсөңүздөр, мисалы Американыкы 18 кылымдан бери кабыл алынган конституция. Европадагы көбүнчө карасаңыздар 20-жылы кабыл алынган, 46-45 жылы кабыл алынган мыйзамдар. Анан ошол башкы мыйзамды биз бир туу тутуп, муну кайра-кайра өзгөртпөй, бир ошол ордуна келиш керекпиз да. Эми 93-жылкы жакшыбы жаманбы, бул 3 жылга жакын талкууланыптыр. Биринчи эгемендүүлүгүбүз мына ошол мыйзам менен кабыл алынган. Легендарлуу парламент менен кабыл алынган. 3 жылдай талкуулап, эл аралык эксперттер менен талкууланган мыйзам. Андан кийин мына 9 жолу алмашты. Азыр 10-чу жолу алмашкан жатат. Кантип алмашты? Эл менен талкууланган жок. Бир дагы мыйзам. Конституциялык кеңеш деп түзүп алды. Мисалы, ар бир келген президент. Ал конституциялык кеңеш кайсы мыйзамда бар экен? Ошентип түзүү. Мисалы, президент алып туруп бир 30-20 кишидей конституциялык кеңештин өзүнүн указы менен коюп, анан талкуулагыла десе, алар кимдин көзүн көздөйт? Анда сиздер бул ошол 93-жылдагы конституцияга кайтып барыш үчүн кандай мыйзамдык процедуралардан өтөлү деген оюңуздар бар? Сиздер дагы ошол өзүнчө бир кеңешме түзүп, анан талкууга алып чыгасыздарбы? Бул демилгечи топтун курамында мындай кесипкөй профессионал юристтер барбы, жокпу? Бул да маселе. Туура. Биз ошондуктан тегерек стөл өткөрдүк. Мындай тажрыйбасы бар адамдарды чакырып, ушул 93-жылдагы конституцияга кантип кайтып келебиз? Кандай жолу бар, мыйзамдуу жол менен. Ошондуктан биз эң мыйзамдуу жолду таптык да. Демилгелүү топ түзүп, ошол демилгелүү топ түзүлгөндөн кийин биз башка ошо референдумга ылайыктуу мыйзамды жазып, анан ошону Минюстка атайын бердик. Ошол демилгелүү топ Минюстка кабыл алынгандан кийин алар айтат, 10 000 кол топтош керек. 10 000 топтогондон кийин анан жогорку кеңеш талкуулаш керек деп айтат. Биз ошол юридикалык туура жол менен, мыйзамдуу жол менен кайра калыбына алып келели деген ниет менен чуркап жүрөбүз. Кандай ойлойсуз, колдоо табабы, жокпу? Бул коомчулуктун пикирине мындай алдын ала бир анализ жасап көрдүңүздөрбү? Туура, биз алдын ала бир социология жасап көрдүк. Элден барын талкуулап, ошондуктан тегерек стөлдөрдү өткөрдүк. Ар бир региондордон сурап көрдүк, жаш балдардан. Анан ошол 93-жылкы мыйзам келерине биз толук ишенебиз. Анткени элдин биринчиден 30 жылдын ичинде эң биринчи демилге болуп атат. Ошол демилгени Кудай буйрса эл колдойт деген оюбуз бар. Азыр эми баягы жаңы конституцияны биз кабыл алабыз деп, баш мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизүү үчүн конституциялык кеңешме иштеп жатат. Коомчулукта азыр бир нерсе өзгөчө элдин назарын буруп турат. Биз мамлекеттик башкаруу системасынын кайсы багытын тандап алабыз депчи. Сиз кандай ойдосуз? Мен баягыда айттым, ошол бул бир жагынан юридика жагынан туура эмес коюлган маселе да. Жанакындай кандай башкаруу системасын кабыл алабыз? Бул суроо туура эмес коюлган дейсизби? Туура, юридикалык жагынан бул туура эмес. Башкаруу системасы, биз ошондуктан айттык да, юристтер жооп бергилечи. Башкаруу системасын президенттик же парламенттик деп маселени койсо болобу? Койсо анда аралашма дегенди эмнеге койбойт? Мисалы да, алардын укугу каякта? Алардын укугу жабылып атпайбы? Бул маселе туура эмес коюлган юридикалык жагынан. Ошондуктан биз айтып атабыз, кайсыл президент келбесин, ким келбесин, туура жолду тандаш үчүн, өнүгүү үчүн биз бизге бир жардам болсун деп атабыз да. Анткени азыр таптаза сону мыйзам жазсын, баары бир өнүгө албайбыз. Баары бир ошол 30 жылдагы кетирген катаны кантип оңдойбуз? 30 жылдагы кетирген катаны оңдош үчүн көп маселелер менен, көп келишимдер менен бизге бөгөт коюлуп калган. Ошол бөгөт менен эң сонун, эң алтын президент келсин. Ал дагы кыйынчылык болуп, ал дагы оңдой албайт. 1-2 жыл өтсүн, аны дагы кайра эле ошондой жамандап, кайра эле ошондой төңкөрүш болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мына биздин демилгелүү топто ушул бизнесте чарчаган адамдар көбүнчө ушул төңкөрүш болуп атканда, биз өнүгө албай жатканда бир таза жолду табалычы деп
Жеке өзүңүздүн позиция кандай? Бизге кандай башкаруу керек? Кандай гана башкаруу болбосун, сизге мааниси жок. Эми жакшы илимдүү, билимдүү Кыргызстанды өнүктүрө алам деген адам президенттик болобу же парламенттик болобу аракет менен баары жасаса болот. Ар бир мамлекетте байкасаңыздар, парламенттик деле өнүгүп атат, президенттик деле өнүгүп атат. Аны азыр ушундай кырдаалда элге азыр кайсы мыйзам болбосун, биринчиден азыр экономика жагын, элдин кызыкчылыгын, эл үчүн мындай бир шарт түзүп бериш керек да. Эл кыйналбаш үчүн. Азыр эл өзү менен өзү болуп калбадыбы? Ага биз шарт түзгөн жокпуз мамлекетте. Иштегендердин бирөөсү да шарт түзүп берген жок. Эл өзү менен өзү өнүгүп атат. Кайра кыйналып атат. Ого терден налогтордон көбөйтүп, ого терден бөгөт кылып, элдерди өнүккөнгө жол бербей, огош бетер кыйнап атышпайбы? Азыр сиз жаңылбасам 22-23 жашыңызда эле саясатка мындай аралашып, коомдук бир иштерге активдүү катышып жүргөндүгүңүздү билебиз да. Бүгүнкү кырдаалга сиз кандай баа берер элеңиз? Эми бүгүнкү кырдаал бул нормалдуу процесс деп эсептейм. Акырындап иргелип келип туруп, жакшы жолго түшөбүз деген оюбуз бар. Анткени бизде мамлекетибизде бүт шарттар бар анын үчүн. Азыр ушул биртке эскиче ойлогон саясатчылар четке биртке калганда, Кудай буйрса өнүгүп кетебиз. Эски саясатчылар баягы иллюстрация болуш керек деп ойлойсузбу? Туура. Баары тең иллюстрация деп айтып атпайбы азыр? Бирок иллюстрацияны кантип киргизебиз? Бул мыйзам кабыл алыш керек да. Анан жогорку кеңешке келгенде жогорку кеңеш аны кабыл алабы? Кабыл албайт да, анткени өзүлөрү да жок болуп кетет да. Ошондуктан биз айтып атабыз. 93-жылкы конституция 5-майда кабыл алынган конституцияны биз калыбына келтирсек, ошондо автоматтык түрдө 30 жылдагы жүргөн биздин жанакы бузуку саясатчыларды иллюстрация жолу ошол да. Ошентип биз иллюстрация жолуна алып келе алабыз да. Бирок бардык нерсеге реалдуу карайлы да. Сиз күткөндөй ошол эле 1993-жылдагы баш мыйзамга биз кайтып бара албай калсак, анда сиз өзгөрүүнүн башка бир бутагын, жолун сунуш кыла аласызбы? Же дагы эле көгөрүп эле жок, ошого кайтып барышыбыз керек дей бересизби? Кудай буйрса кайтып келебиз. Биздин күчүбүз да жетет, элдин мына биз колдоосун да көрүп атабыз. Башкача азыр мына жаңы мыйзамды алып келсе деле, бул баары бир төңкөрүшкө алып келет. Бүт каалайбызбы, каалабайбызбы, төңкөрүшкө алып келет. Жана математикалык схемада да байкасаңыздар, бир болгон нерсе экинчи жолу болушу мүмкүн эмес. Болуп калса анда кайра болуп калат. Ар бир келген бийлик байкасаңыздар, ошондой эле ката кетирип атпайбы? Кайра эле өзүнө укук сурайт. Кайра эле өзүнүн жоопкерчилик жок. Кайра эле жогорку кеңеш деген бул элдин демилгесин ойлой турган жогорку кеңеш да, бирок өзүлөрү эле шайлап, өзүлөрү алып келип туруп, анан кайра эле аларды чимкирик деп атап атышпайбы? Ошол болмок беле? Туура эмес да аны бар. Жогорку кеңешке мындай сын айтып жатасыз да. Сиз дагы 2007-жылы, жаңылбасам, 2010-жылга чейин бир 3 жыл парламентте отурдуңуз. Негизи эле Кыргызстандын саясий тарыхында кайсы парламент профессионалдуу, анан күчтүү болуп эсептелет? Эң биринчиден мен жогорку кеңешке азыр сын айтпай, ошол байкасаңыздар айтып атам. Жогорку кеңеш бул элдин кызыкчылыгын ойлой турган бир кеңеш болуш керек да, туурабы? Биздин азыркы бийликте байкасаңыздар эмне кылып атышат? Жогорку кеңеш жоопкерчиликти өзүнөн, жогорку аткаруу бийлиги өзүнөн мындай жогорку кеңешке шылтап коюп атпайбы? Жогорку кеңеш деген элдин кызыкчылыгын ойлой турган, элдин кызыкчылыгын көздөй турган бир саясий бир орган болуш керек да. Ошондуктан айтып атпайм, ар бир келген бийлик жогорку кеңешти өзү түптөп, анан өзү кайра чимкирик булар жаман деп, кылган иши өзүлөр коррупция менен жаман иштерди кылып атпайбы? Кыргызстандын тарыхында жогорку кеңешке кийлигишпеген президент болду беле? Жок да. Баары тең киришип атпайбы? Бакиев кийлигишкен жок беле? Кийлигишкен, баары тең киришип атпайбы? Ар бирөөнүн келген байкасаңыздар, ар бирөө бирдей ката кетирип атат. Фамилиясы эле өзгөрөт, бирок кылган иши бирдей. Башка бир жолун тапкан жок да эч ким. Максат мырза, мына эми азыр алдыда президенттик шайлоо турат.
Ким үчүн симпатияңыз бар? Кимге добуш берейин деп турасыз? Чындыгында биз ушул байкасаңыздар азыркы маалда бул оор кырдаал болуп атат. Карапайым эл Садыр Нуркожоевичти колдоп атат. Анын баары тең билинип атат. Башка топ биригип дагы бир кандайдыр бир жаман нерсеге алып барабыз деген ойлор дагы бар экен. Бул эмне жаман нерсе? Кайра бир төңкөрүш кылабыз деген ойлору бар экен. Биздин мына маалымат боюнча жаштарды топтоп, башка бир саясий эмелерди кылбай, кайра төңкөрүш кылабыз деген, эми токтотолучу ошону. Биз тажадык ошол төңкөрүштөрдөн. Мен ошондуктан айтып атпайбызбы, мына демилгелүү топ кылып 93-жылкыны кайтып келип, могу саясатчылар, сасык саясатчылардын жанагы төңкөрүш кылганы биздин бизнесте өнүгүп аткан жаш балдарга бузуп атпайбы баары? Жакшы өнүгүп келаткан бизнестердин баары тең кандай кыйналып атышат азыр? Кредиттерин төлөй албай калып атышат. Же кредит жагынан аларга жеңилдик жок. Мен мына байкап атам, мына биздин демилгелүү топто дагы балдар бар. Ар кандай магазиндерди ачып алышты байкуштар. Анын баары тең азыр ушундай кайра төңкөрүш болуп атса, элде каражат болбосо, ошол жагынан кантип алар кыйналып атышат? Сиз ушул мындай сунуштарыңызды ошол эле конституциялык кеңешмеге барып айтып, же болбосо мына азыр негизги фавориттердин бири болуп аткан Жапаров мырзага айтып, жолугуп пикирлеше алдыңызбы? Жок, эми бийликке келген адамдар өзгөрүлүп калат экен да бат эле. Бат эле жанында жанакындай жакшы жылуу сүйлөгөндөр бар. Жакшы дос катуу айтат дейт, душман жагымдуу айтат дейт. Анан катуу айткандарды жактырбайт да. Биз туура эмес жолдо, мындай туура эмес, жок мындай десең, андайга жактырбайт эч кимиз. Ошондуктан биз айтып атабыз, мында жок дегенде мына демилгелүү топ менен көрсөтүп береличи жолду. Садыр Нуркожоевич келсе, ошол жол оңоло турган. Мына жакшы ойлорду айтып атат. Бирок жаңы мыйзам менен оңдой албайт. Жаңы мыйзам менен кайра эле ошого бөгөттөр коюлган бизде. Бюджетти биз өзүбүз бөлүштүргөн жокпуз. Эгемендүү деп коебуз, эгемендүү болгонубуз менен бизде башка көп бизде келишимдер бар. Атайын Кыргызстанды мындайынан бөгөт кылып коюлуп калган. Анан өнүктүрүүгө кыйын. Анан жанакы сиз айтып аткан жанакы конституциялык кеңешме. Конституциялык кеңешме кайсыл мыйзамда бар экен, ошол конституция кеңешме түзүп, анан ошо менен конституцияны оңдосо болот. Бул мыйзам бузуу түзмө-түз. Айтып атпайбызбы? Мына мисалы президент конституциялык кеңешменин мүчөсүн кол коюп туруп, өзү назначать этсе, ал кимдин кызыкчылыгын ойлойт? Элдин кызыкчылыгын ойлойбу? Же ошол назначать эткен кишинин кызыкчылыгын ойлойбу? Ар бир келген президент ошондой кеңешме түзүп алып, элди алдап, ошол жерге талкуулагыла деп жөнөтүп, элди алдап атпайбы? Туурабы? Ошондуктан демилге каякта? Элдин демилгеси каякта? Же ар бир эл менен талкуулап атабы мыйзамды? Байкасаңыздар, Жогорку Кеңештин сайтына коюп коет, мына талкуу деп. Ким, кайсыл киши барып туруп ошол сайтты карап, изилдеп атыптыр. Же университеттерге жок дегенде берип, ошол жердеги факультеттер бар, университеттеги студенттер менен, же ректораттар менен талкуулап атышабы? Жок да. Элге түзмө-түз, жөнөкөй элге жетип атабы ошол биздин башкы мыйзамды талкуулаганга? Ошол кеңешме эле талкуулап коет дагы анан чыгарып атпайбы? Бул элдин кызыкчылыгы эмес да. Бул жеке бир топтун, жеке бир ошо бийликте отурган адамдардын кызыкчылыгы болуп атпайбы? Дагы бир маселе жөнүндө сурагым келет. Мына сиз мындан туура 6 жыл мурун же 2015-жылы террордук акт уюштурууга катышты, же болбосо түздөн-түз каржылык колдоо көрсөттү деген багыт менен кылмыш иши козголду. Абакта отуруп чыктыңыз окшойт, 4 жылдан ашык отурдуңуз окшойт. Эми чыккандыгыңызга 1,5 жыл болуп калды. Маселе аягына чекит коюлуп, сиз толугу менен акталдыңызбы? Эми бул мына саясий камоолордун арасынан жеке меники секреттүү түрдө болуп калган да. Секреттүү түрдөгү кагаз ар бир адвокат ошол жерде отурган солдатка чейин кол коюлуп атат. Ошону жайсаң 3 жылдан 8 жылга чейин кесилесиң деп. Ошондой бөгөт коюлуп калган да. Мен ошол маселелерди
көтөрө албайм да. Мисалы башка саясатчыларда жок дегенде бир жанагы свидетель деп коет го. Күбө. Мисалы Текебаевда жок дегенде жаманбы, мошенникпи, жакшыбы, алдап атабы, же алдаган жокпу? Бир күбө бар, $1,000,000 менден алды депчи. Мени камаганда бир да күбө жок. Телевизордон, мына КТРлерден көрсөтүп атты, башка монтаж кылып, бир оружияларды көрсөтөт, анан менин сүрөтүмдү көрсөтөт. Элге көрсөтүп койбоду, менде оружие табылгансып. Ошол материалдарда жок да андай. Жөндөн эле жаап көрсөтүп атат да. Анан ошонун баары тең мына мени камагандарды мен өзүм кечирдим, бирок мына бумеранг деп коюп атпайбы? Мени камагандар өзүлөрү отуруп калды. Мен мындай аларга жамандык деле каалабайм. Анын баары тең көрбөй эле койсун мен көргөндү. Жамандыкты. Ошондой кылган жамандыктардын башына өзүлөрүнөн келип калды да. Мен эч кимисине эч кандай жамандык каалабайм. Бул сиз айткандай саясий куугунтук болсо, анын аркасында ким турду деп эсептейсиз? Атамбаевпы же башка дагы тегерегиндеги бир саясий топ күчтөр барбы? Түзмөтүс Атамбаев анын жакындары да. Аны мен ачыгын деле айтпадым. Мына соттордон, азыркы соттордо деле сураса болот. Өзүнөн өзү киришип, же силер камаласыңар, же ошол баланы камагыла деген указаниялар берилип атты да. Аны биздин ГКМБ билет болуш керек, бүт запистери бар деп уккам. Аны эми тарых өзү көрсөтөт да. Кандай ойлойсуз, сиз ошол кезде Атамбаев үчүн ушунчалык мындай коркунучтуу бир саясий күч белеңиз? Эми же башка дагы мындай алыста мүмкүн биз билип билбеген мындай себептери барбы? Себептери дагы бар. Анан жаштар бизде байкасаңыздар 57%-тен көбүрөөк жаштар түзөт да шайлоо учурунда. Анан ар бир саясатчы, ушул 30 жылда отурган саясатчылар жаштардан коркот экен да. Мен өмүр бою саясатта жүргөнүм ошол жаштар келсе экен, жаңы муун келсе экен, жаңы ойлогон адамдар келсе экен деп күрөшүп келгем да. Анан ошол жаштар өкмөтүн түзүп, жаштар топтолуп атса, анан ар бир жерде бизге бөгөт коюп, бул биринчи мени теге оштон камайбыз деп, наркотик салып коебуз деп чыгышты. Аны биз түз эфирге чыгардык. Андан кийин мен жакындарыма башка бир подделка кагаздарды жазап, анан сен ошол жерлерде тараттың деп мен депутат болгондо кандай тараттым. Анан мага каршы адамдарды жазып коюптур. Анын арасында менин апам көрүп, мына менин апам да мени каршы мага жазабы. Ошондой кагаздарга чейин жетти да. Анан 4-чү жолда кандайдыр бир ошо терроризм деп туруп камап салды да. Анан башка жол таба албай, бул шайлоонун астында 2015-жылы башка саясатчыларга бир коркунучтуу болуш үчүн жазалган нерсе болуп калды да. Анан биз Атамбаевдин кылган жанакындай 7 суроо деп чыгарганбыз YouTube'да көрсөңүздөр, 7 вопросов к власти деп. Анан ар бир кылган туура эмес иштерин ачык айтып атсак, бюджеттен коротуп аткан, күнүнө 2 миллиондон ашык акча коротуп атканын көрсөтүп атсак, далилдеп, так кагаздар менен. Анан жанакындай коррупция менен аралашкан адамдарды премьер-министр коюп атса, биз анын баарын айтып атсак, анан камайт да. Булардын ою карабайсызбы кандай? Мына мисал, мен бир мисалды айтып коеюн. Ошто когалаң болгондо ар кайсы булактардан 11 миллиардтан ашык акча топтолуптур. 6 миллиард сому жок. Депутаттык комиссия барып далилдеп берди, жок 6 миллиард сом. Каякта? Ошону короткон адамды келип премьер-министр коюп атса, мисалы, биз ошону айтып атсак, анан кантип камабайт? Аны түзмө-түз Атамбаев жеди да, же ким жеди? Башка анда. Биз ошондо аны айттык, ачык. Ачык айтканда эми көрбөйсүзбү? Эми 4 жылдан ашык абакта отурсаңыз, анан оппозицияда жүрдүм деп жатасыз, баягы саясий жактан такшалдыңыз да. Анан эми кийин дагы ушул эле саясатта калсам деп ойлойсузбу? Эми жаш деле болбой калдыңыз го, орто жаш деп коелу, Туура, эми кандай десем, мен жанакындай Кыргызстанда туура эмес кылынып аткан жолду көрсөм, анан ошону оңдой турган жолду билсең, жөн отура албайт экенсиң да. Ошону билбей эле койгон оң экен да. Менин жакындарым ошол саясатка аралашпай эле койсо экен деген атам апам кыйналды мен отурганда, аябай. Анан ошолор аралашпаса экен деп атат да. Бирок
Мен Кыргызстан үчүн ошол кылынып аткан нерсеге мен азыр кайдыгер отура албай атам да. Мен көрүп атам мына. Жүрөк титиреп кетет. Кайдыгер боло албайсың, анткени карабайсызбы, кылып аткан иштерин, могу саясатчылардын. Ошол эле саясатчылар топтолуп алып кайра эле ошол эле ишин кылып атышпайбы? Кайрагы башкы мыйзамга тийишип. Эмне кылат ошону тийишип? Иштей беришпейби? Элдин камын көрбөйбү азыркы маалда? Жөндөп зарплаталарын төлөп бербейби ошону жок дегенде? Элдин пенсияларын көбөйтүп бербейби? Бизде булактар көп. Мен бюджетти 3 жыл ошо карагам өзүм. Комитетте иштебедиңиз? Бюджеттик комитетте карагам, мамлекетте акча бар. Туура бөлүштүрүп коюш керек, жөн эле. Мына бюджет менен жана государственный средства деп коет. Эч ким анализ кылбаптыр. Государственный деп жана акционерный обществолордун короткон акчасын байкасаңыздар, ошону топтогондо бул бюджеттен көбүрөөк болуп калып атат. Алардын чыгаша бөлүгү эле коротуп аткан. Ошон үчүн бизде чиновниктер көбү жип айдайт, аябай кыйын компьютерлерди алат, мебелдерди менен зыңкыйтып алышат да. Ошонун баары тең туралап койсо болот да. Коррупция деп коет. Коррупциянын себеби менен күрөшпөйбү, кесепети менен эмес. Сиз эми мына жайында же жазында өтө турган парламенттик шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүңүз чектелүү болуп калса керек эми. Аракет кыласызбы? Жок, өзүңүздүчү негизи парламенттен көргүңүз келеби, жокпу? Мындай да, мен бийликке умтулган жокмун. Мага бийликтин кереги жок. Мен парламентти көрдүм го. Аерден эчтеке чече албайбыз баары. Же министр болсоң деле чече албайсың көп нерсени. Анткени бүт баары тең мыйзам жолу туура эмес болсо, эч кандай салым кошо албайсың. Ошондуктан айтып атабыз, биз азыр түзмө-түз кимиси келбесин, бийликке жардам болсун. Ошону бир туура жолду карагылачы. Эң туура жол бул башкы мыйзамды туралоо. Эң туура жол биздин мыйзамдуулугубуз ошол 30 жылда бузулганы, ошол 93-жылкы эң мыйзамдуу мыйзам азыркы маалда. Ошону калыбына келтирсек, анан мейли талкуулагыла. 5 жыл, 4 жыл талкуулап, туралап, анан кийин башкы мыйзамды туралап келсе болот да. Анан жанакындай эле конституциялык кеңешме түзүп эле өзгөртө берген бул туура эмес. Мындай болбойт, бул баары бир катаачылык бул. Бизге инвесторлор да келбейт, мыйзамыбыз туура эмес болсо. Мошенник инвесторлор келет да азыркы маалда. А чоң инвесторлор ошон үчүн келбейт бизге. Ошон үчүн Акаев жана курултай менен туралайын деди, чоң инвесторлор келбесе. Бакиев да ошондой туралайын деди курултай аркылуу. Азыр да курултай деп атат, эми курултай президент назначать этсе болбойт да, бул жок дегенде шайланып келиш керек. Бирок сөзүңүзгө аралжы, курултай демекчи. Сиз Бакиевди бийлик учурунда курултай институтун колдогондордун бири болчусуз да, туурабы? Азыр эмне өзгөрүп кетти? Курултай институтунда байкасаңыздар, менин сүйлөгөн сөздөрүм бар чыккандан кийин курултайда. Эмне дегеним, ошону да талкуулап, изилдеп көрүш керек да. Мен ошол жерде жанакындай жаштарга 50 миллион сом берилбесе, же курултай институту деген чыныгы курултай мурункудай болуш керек да, мурун кандай эле элден шайланып келиш керек болчу, жок дегенде мандат берилиш керек болчу. Мына Акаев туралайын деген, ал элдерден шайлап келген, мандат берилген, бирок ошону аягына жеткире албай койду да. Азыр курултай деп атаганы менен президент менен шайланып калса, указ менен бекитилип калса, ал курултай болбойт да. Ал азыркы жогорку кеңештен да жаман болот да. Демек ал президентке көз каранды болот деген ойдосуз? Көз карандысы болот да. Элден шайланып келиш керек да, жок дегенде. Элдин бир эмес болуш керек да. Ошон үчүн курултай системасын мейли киргизебиз десе, ошол 93-жылкы конституцияны кабыл алсак, андан кийин анан жакшылап биз процедурасын ойлоп чыгарыш керекпиз да. Кандай болуш керек ошол курултайдын процедуралары, кандай шайланып келиш керек, кандай демилге болуш керек. Чыныгы азыркы системалардын баары тең бизде ошол бир 150-300 жыл болгон мамлекеттердин бир саясий системалары бизге мындай мажбурлап киргизилген система да. А өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүздү байкасаңыздар, 2000 кылымдан ашык өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүз түзүлгөн. Анан жаңыны ойлоп чыгуу кереги жок.
Азыр коомдогу негизги талаптардын дагы бири бул мурунку бийликте 25 жыл, 30 жыл отургандардын баардыгы кетсин, жаштар келсин деп жатат да. Бул бир жагы. Экинчи жагы кайсы президенттин тушунда ким болсо, ошонун баардыгын бийликке жолотпош керек деген дагы маселе бар. Бул иллюстрация. Сиз кандай ойдосуз? Ошол иллюстрацияны кантип алып келебиз? Ошону жолун айткылачы. Баары тең иллюстрация дейт. Көбүнүн түшүнүгү да жок, кандай алып келиш керек. Сиздин рецепт? Биздин рецепт айтып атабыз, ошол 93-жылкы мыйзамды кабыл алсак, автоматтык түрдө кылынган кылмыштын баары тең, узурпацияланган бийликти бузгандын баары тең, ошол 30 жылдагы кетирген каталар ошо менен иллюстрация болот да. Башка жолу кандай? Жогорку кеңеш өзү кабыл албайт андай мыйзамды. Анын жолун кантип кабыл алат? Мейли ар бир фамилия менен жазылсын. Аны да кылбайт да. Ар бирөөнүн бири-бирине байланышы бар. Ар бирөө бири-бири менен команда болуп алган. Жеке позицияңызды уккум келет да, макул сиз баардыгын келип ошол баш мыйзамга такап жатасыз. Албетте мыйзамдын тилинде сүйлөгөн жакшы, бирок жеке позицияңызда эски саясатчылар 30 жыл саясатта жүргөндөр, же болбосо 20 жылда парламентте отургандар кетиш керекпи? Же алар деле эгер тажрыйбалуу болсо калыш керек, иштеш керек? Ошол 2005-жылы саясатта жүргөнүм ошол болуп атпайбы? Ошо келген эски саясатчылардын баарын кетириш керек деген сөз менен келе атпаймынбы? Ошолор эле ишке ашпай атпайбы? Мына 150 ашып кетсе 100 киши, ошолор эле айланып келип эле кайра бийликте жүрбөйбү? Биз ошолорду мына жаштарды топтоп атайын чуркадык да, ошонун баарын тең жоёлу, ошолорду кетирели, бир жаңы ойлонгон көз караштагы адамдарды алып келели деген ниет менен чуркап жүрдүк да. Ошон үчүн камалда жүрдүкпү, жүрбөдүкпү? Бизде азыр эми алдыдагы 1 жыл, 3 жыл, 5 жылдагы Кыргызстандын коомдук, экономикалык турмушуна бир анализиңиз барбы? Кайра эле азыр ошол жол менен кетсе, биз айтып атабыз, кайра төңкөрүш болот. Бизге анын кереги жок. Тажадык. Азыр элдердин көбү мактанып атпайбы? Мен төңкөрүштө катыштым, мен тиңдей кылдым, мындай кылдым деп. Ошол жакшы нерсеби? Мына 93-жылдагы мыйзамды карасаңыздар, 2-статья 1-пунктта жазылып турат. Узурпаторлор, группа людей келгендердин баары тең булар чоң кылмышкерлер деп. Ар бир кылынган төңкөрүш бул кылмыш. Ошол кылмышты кантип азыркы мына 10-жылы кабыл алган конституцияда карасаңыздар, узурпациясы бар, топ кишилер менен келген адамдар жок болуп калыптыр ал мыйзамда. Кылмыш эмес болгондой болуп атат да. Бул атайын саясатчылардын жасаган иши да. Өзүлөрүнүн кылган кылмышын жоюп коюу маселеси болуп атат да. Биз ошон үчүн айтып атабыз, 93-жылды алып келсек, Кудай буйрса, астыга умтула турган, астыга өнүгө турган жол ачылат. Антпесек, жол ачылбайт. Кайра эле төңкөрүш болот. Биз ошол төңкөрүштөрдү кылбайлы. Жо, мыйзамдуулукка кайтып келели. Мыйзамдуулук болуш керек Кыргызстанда. Анткени саясатчылар азыр мыйзамдуулуктун өзүн жогору коюп салып атпайбы? Өзүнүн жеке оюн, өзүнүн жеке кызыкчылыгын мыйзамдан өйдө көтөрүлүп калды да. Ошону жоюш керек да. Аны жойбосок, Кыргызстан өнүгө албайт. Чоң рахмат, ийгилик каалайм. Рахмат.